Эри сасык аялдардын кулагына күмүш сырга, эрим сасык, эримдин буту сасык, начки сасык, колдогу сасык ажырашам деген аялдар дагы бүгүн кездешет да. Чанда кездешет, бирок ошондойлор бар. Сасыктарга айтарым, өзүңүзгө карашыңыз керек. Ал биринчи эркек сасык эмес, сиз өзүңүз сасыксыз. Кечирим сурайм. Неге? Себеби комфортто чоңойгон, баягы городская болуп, өзүнүн тазалыгын караган, өзүн караган, жатынынан баштап пешенесиге чейин баягы косметикасын туура колдонуп, туура таза жүргөн аялдын эри дагы таза болуп кетет. Себеби ал аял тартып кетет да. Көп учурда эркек кишиге айырмасы жок, кир самунда деле жуунуп жүрө берет, туурабы? Мен кече жакынга чейин кир самунда жуунуп жүргөм. Эми башкача самундарды жуунуп баштадым. Чындыгында ушундай. Айтайын деген, эркек кишиге айырмасы жок. Душка эле түшөт болду. А сизчи жарым саат күзгүн алдында отурасыз, 2 саат душта жуунасыз, дагы башкача бирдекелерди кыласыз. Мисалы үчүн да, сиз өзүңүзгө өзүңүз магнит сыяктуу тартып алышыңыз керек эле эркегиңизди. 3 жыл болду, 5 жыл болду, эримдин колтугу сасыйт, мен ажырашам деп атам. Бул не деген сөз эми? Не деген сөз? 5 жыл сен караган жоксуң анын тазалыгына. Дауына сиңип кетиш керек эле да. Эркек киши ушундай үйдөгү атмосферага, үйдөгү жытка кадимгидей сиңип кетет. Сиздин жытыңызга сиңип кетет. Жыттар бири-бирине сиңип кетет. Ошондуктан да 40 жыл, 50 жылдан кийин ажыраша албай калат да. Бири-бирине өтө жытыгача сиңип кетет. Эркек киши өтө ушундай сасыктуу, жыттуу айырмасы жок сиңип кетет. Бирок аял тарбиялап алыш керек. Эркек киши жаш бала сыяктуу болуп калат. Билесиздерби? Турмуш курганга чейин, үйлөнгөнгө чейин шампунун айырмасын билбейт. Ошо аял подарка кылат. Бул мен деген шампун экен, бул мужской экен деп, анан ошондон сүйүнүп, ушундай экен да деп шампунда жуунушту баштайт. Айтайын дегеним эмне? Сасык экен, андай экен, мындай экен дебеңиз. Тазалыгына караңыз. Тазалыгына, күйөөңүздүн тазалыгына караңыз. Ошо балаңыз катары бала да тазалыгына караңыз.